Негизи 22 жыл бюджеттик жыл. Аябай жакшы жылдар болду да. Көптөгөн жакшы иштер аткарылды. Айта кетсек, айлык акынын көбөйүшү. Жана ошондой эле коопсуздугу үчүн бир топ жакшы иштер аткарылды. Андан сырткары МЧСибизге техникалар алынды, айыл чарбасына, жол тармагында, жана ошондой эле социалдык объектилердин мектеп, бала бакча, ооруканалардын курулушу ушу 22 жылдын биз бекитип берген бюджет аркылуу болду деп мен эсептейм. Урматтуу Алмаз Кушбакович, бюджеттин 22 жылкы тартыштыгы 13 миллиард 50 миллион сом эле. Бирок жылдын жыйынтыгы менен калдыгы 16 миллиард 805 миллионду түзүп атат. Ошондо биз толугу менен айтсак болобу, бул дефицит эмес, профицит деп. 22 жыл бул дефицит болчу. Биз уточнение 31 миллиарддан алып келгенбиз. Бирок аткарылган фактылык 16 миллиард болду. Же ички продукт карата 1,2%. Бул международный нормалар менен 3%га чейин рекомендация берилет. Чын айтканда. Алмаз Кушбакович, анда жылдын жыйын 31 декабрга карата акча калдыгы 16 миллиард 805 миллион болуп атат, туурабы? Ооба. Бул калдык. Бул өздөштүрүлбөй калган акчалар болуп калабы ошондо? Ошонун ичинде, значит, атайын каражаттар бар, анан жана экономия бар. Экономия эсебинен ошо баары топтолгон калдык болуп эсептелип, эмки жылга өтүп кетет да. Анда мындай деп түшүнсөк болот да, өздөштүрүлбөй калган акча каражаты бар ал жерде, ашыкча кирешелер булагы бар, анан ошондой эле дагы эмне дедиңиз? Атайын каражаттар. Атайын каражаттар бар да. Анда айтсаңыз, жергиликтүү бюджеттер боюнча аткарылган, өздөштүрүлбөй калган акча каражаттары боюнча ким жоопкер? Ким жооптуу ал? Жергиликтүү бюджеттер боюнча? Ооба. Жергиликтүү бюджеттер боюнча бүгүнкү күндө бул самостоятельный. Өзүнүн кеңеши бар. Ошо орган местного самоуправления өзү отчетун берет. Ошо бизде окшоп эле келип кеңештерине, депутаттарына. Мындай болуп атат да, 22 жылы республикалык бюджеттик трансферттер 6,6 миллиард акча каражаты бөлүнсө, анын 22 жылдын аягында 6,1 миллиард акчасы өздөштүрүлбөй калып атат да. Ушул боюнча суроо берем. Ким жоопкер бул? Айбек Алдымбек, жергиликтүү бюджеттерде чындыгында да көп эле калат астата. Көбүнчөсү баягы тендерлерди кеч эметип калып, берилбей калгандар, экономия болуп калгандар, алар эмдиги жылкыга баары бекитилип, эмдиги жылкыга кошулуп туруп анан кийин чыгаша болуп кетет да. Рахмат сизге. Эгерде Кабмин жергиликтүү бийликтерге акча каражатын трансферт аркылуу берип аткан болсо, өздөштүрүлбөй кала турган болсо, алардын бүгүнкү күндө начар иштеп аткандыгынын белгиси болот. Эми үчүн деген 6,6 миллиард акча каражаты трансферт мамлекеттик бюджеттен берилип аткан болсо, 6,1 миллиард гана өздөштүрүлбөй калат. Болгону 500 миллион гана өздөштүрүлүп атат да. Ошону Айбек Алдымбек, ошону финанс министрлиги карайт. Мисалы, жылдын жыйынтыгы менен эмнени өздөштүрбөй калды, анда эмки жылкы трансферттер буларга берилбейт да. Эгер кандайдыр бир объективдүү эмес эметип калса. Туура айтасыз. Эгерде өздөштүрбөсө, анда акча каражатын бербеш керек, бөлбөш керек. Андан кийинки суроо мындай болуп атат да, 22 жылы биз ушу бюджет комитет аркылуу биз Кабминдин тескемелер аркылуу кыргыз индустрияга 1 миллиард акча каражат бөлүнүп атат. Кыргыз туризмге 1 миллиард, улуу көчмөндөр мурасына дагы 1 миллиард. Жана майлуу суу лампа заводуна 1 миллиард акча. Бул акча каражаттары жана ошондой эле азот жер семирткичтерин сатып алуу боюнча айыл чарба мат резерв фондуна 1 миллиард акча каражаты бөлүнүп атат да. Ошо акча каражаттардын тагдыры кандай бүгүнкү күндө? Кимиси кандай иштеп атат? Кимиси акчаны кайтарып ордуна коюп атат? Мисалы үчүн, мат резервде 210,9 миллион сом акча каражаты кайтарылбай калган. Бул эсептөө палатасынын маалыматы боюнча.
Ким жооп берет ал боюнча? Ким жооптуу? Эбек Андреевич, негизи кыргыз индустрия менен фонд туризма Минэкономдун астында азыркы күндө кыргыз индустрия 1 миллиард сомду толугу менен өздөштүрүп бүттү. Дополнительно эки өндүрүш ачканга дагы 480 миллион берилген. Ал толугу менен ишкана иштеп атат. Бардык ишканалар. Өзүнүн отчету жана эмеси бар. Ал капитализацияга берилген. Андан тышкары фонд туризм тууралуу. Фонд туризм тууралуу план негизги ошол Данияр Жолдошевич, кыргыз туризм боюнча айтып калдыңыз да, 1 миллиард акча каражатты иштебей жаткан жеке менчик ишканаларга акча берилди, туурабы? Кыргыз туризм тууралуу. Жок, кыргыз индустрия. Кыргыз индустрия негизинен кандайдыр бир ишканаларга берилген иштетип, жаңы иштетип, аларды жаңы иштетип келатат. Да, бирок бүгүнкү күндө биз билген маалыматтар боюнча анын жарымы бүгүнкү күндө иштебей турат да. Жок, толугу менен баары иштеп атат. Мен өз көзүм менен көрүп келдим. Кыргыз кирпич заводу. Кыргыз кыш деген, ооба. Иштеген жок, мисалы үчүн. Иштеген жок. Ал акчаны эми кайтарганда ошол эле 1 миллиард акчаны кайтарабы же кандай кылат? Биз мына айлык акысына берип атасыздар. Анын салыктарына берип атасыздар. 1 миллиард акчадан эч кандай баягы үстөктүк пайызы жок берилип атат да. Кыргыз кыш бул СП кылып түзүлгөн. Анын 30% кайтарылып берилген уже жанагы ишкана ишке киргенден кийин ошо жеке менчик жагынан. Кыргыз керамзит иштебей турат бүгүнгүндө. Кыргыз керамзит иштеп атат. Керамзиттен толугу менен бөлүгү жок, мен баргам. Бул мамлекеттин акчасы. Бул биздин салык төлөөчүлөрдүн акча каражаты да. Ооба. Ал идеяны ким берди? Ал ушул ишти аткарсак жакшы болот деген мен билбейм. Бирок бүгүнкү күндө 1 миллиард сомго эгерде доллар алып койгонуңуздарда мисалы, андан көбүрөөк пайда болмок да. Бүгүнкү күндө акча каражаты. Алардын айлык акысына эле өзү 150 миллиондон ашыгыраак акча кетти. Анын ордун ким толуктайт эртеге? Алар эки предприятие тууралуу алар доляларын кайра сатып алып атышат. Өздөрүнө толугу менен алар тууралуу маалыматты берейлик анда. Мен акыркы суроом ушу 210 миллион боюнча ким жоопкер? 210 жана жер семирткичтерин сатып алуу боюнча ким жооп берет? Жоготуу болду да акча, каражат 1 миллиардтан. Жооп берип калгы. Бул 917 миллион сом матрезервке берилген. Анын 500 миллиону почти 8 айга чейин Ускем Өзбекстанда болгон, кайга кайтарылып келди. Калганына болсо жер семирткич сатып алган. Бирок бул жер семирткич просроченный болуп калган. Ошондо антимонополия